Улуттук банктын төрагасы Толкунбек мырзага. Толкунбек мырза, сиз канча пайыз менен канча суд алдыңыз эле үй алган үчүн? Урматтуу Абдывахат Мамадрасулович, мен суд алганымда 5 миллион 5 с чем-то миллионов было, да? Канча процент менен? Процент был около от 3 до 5, да? Азыр канча ошол жерде ала турган? Канча адамга списать эттиңер ошо улуттук банкта ушул судан? Бул практика 95 жылдан бери келатат. Мен азыр генеральный прокуратуранын проверкасы жүрүп атат. Бул жана банковский тайнанын ичине кирет да. Генеральный прокуратуранын маалыматтын баарын бердик да. Менин маалыматым боюнча 2 адам гана списать этилиптир, экөө тең член правления. Жөнөкөй адамдарга эч кимге списать этилбептир. Сиз өзүңүз моралдык уят сезип атасызбы? Мисалы үчүн мугалимдер 6000 сом айлык алат. Мен өткөнө жолукканда 30% туугандарынан карыз акча чогулуп жүрүптүр. 30% төлөп үй алайын деп. Бирок сиз эң көп айлыкты сиз аласыз да, бир 200 000 сом тегереген. Анан ошону списать этип бергенде мамлекеттин дефицити 10 миллиард ашып атканда, мамлекет карызга батып атканда, анан 5 миллион сомду списать этип беришкен. Уялдыңызбы, уялбадыңызбы? Урматтуу Абдывахап Мамадрасулович, бул эки эле кишиге списать этилген деген бул туура эмес маалымат биринчиден. Экинчиден жөнөкөй сотрудниктерге деле списание болгон мындай, бул жалпы мага эле эмес да. Анан бул жерде бир нерсени айтып кетчү нерсе, бул өзү улуттук банктын өзүбүздүн ишкерлерди поддержка, анан ордуларында кармоо боюнча максаты менен иштеп жазалган да. Анда сизге да поддержка кыла турган деген статья барбы? Төрагасына кармап туруп поддержка кылсын деп ушундай списать эте турган. Уят да эми, неге сиз уялып атасызбы, уялбай атасызбы? Бу жерде Абдывахат Мамадрасулович, бу жерде мен өзүмө судамды списать эткен эмесмин да. Бирок алар сизге баш эткен, ошо списать эткен комиссия бар, сиздин кол алыңыз эткен. Комиссияны сиз приказ менен Мен түзүңүз. ал убакта вице-премьер болуп өкмөттө иштеп жүргөм да. Ошондо бул чечимди мен өзүм кабыл алган эмесмин да. Ошондо сиз ошого макул болдуңузбу өкмөттө иштеп туруп? Мамлекетте өкмөттө 7-8 адам болуп, эл кыйналып атса, мугалимдер 5000 6000 айлык алып атса, медиктер, санитаркалар 3000 айлык алып атса, анан ошончо миллион списать этип бериштен уялдыңызбы? Абдывахат Мамадрасулович, эми бул бир нече жолу көтөрүлгөн маселе, суроо. Жо, мен деле дагы отурасыз дейм да, уялып кетип калбай отставкагачы. Негизи биздин мамлекетте ушундай оор акыбалда уялбай миллион списать этип отурасыз да, уялбай. Кантип бетиңиз чыдап атат дейм да. Мен сизге айтып атпаймынбы, Абдывахат Мамадрасулович, мен өзүмө эчтеке списать эткен эмесмин да. Сиз отказ кылсаңыз болот эле да ошондо. Уят Экинчиден, деп. азыр генеральный прокуратура проверка жасап атат, ошо проверканын жыйынтыгы боюнча анан моралдуу жагынан мен өзүмдүн пикиримди билдирем деп уже бир нече жолу айттым. Жок, бул уят да, уялбайсыңарбы? Эл кыйналып атса, миллиондогон списать этип бересиңер үй алыпчы. Бул кандай болот моралдык жагы? Уят да. Урматтуу өкмөттүн өкүлү. Мына премьер-министр отурат. Кече өкмөттүн орун басары министр 500 000 доллар менен алып, бир оозун ачпай айтат. Не деген нерсе? Кече Ороков деген зам министр келди, эч нерсеге жооп бере алган жок. Бул эмне деген оюн билдирбейби бир нерсе боюнча? Акыбал эмне болуп атат? Элдин баары сөз болуп атат. Бир үн жок. Эмне деген нерсе бул? Кече Терексай боюнча унчукпай отурат. Каякта кадрлар чыгып атат, аэропортто бажы келип, буга бир оюн айтыш керек да, биз өкмөттү эмнеге шайладык? Элдин баары сөз болуп атат. Бир зам министр 520 000 доллар взятка алыптыр деп. Эч ким унчукпайт. Силер оюңарды айткылачы анда, Ашылбек Мойдович, өкмөттүн өкүлү катары. Өкмөт эмне деп ойлойт бул боюнча? Же унчукпай калып кете береби? Министр эмне отурат бул жерде, отставкага кетпей? Уят болсо кетиш керек да отставкага. Бирөө миллион алып үйүн списать этип атса, бирөө 520 000 доллар алып атса унчукпай отурат. Эмне деген нерсе болот бул? Ашылбек Мойдович, оюңуз кандай буга? Премьер-министрдин ою барбы жок? Коомчулукка чыгып айтып койбо, эл журт биз ит болдук деп. Азыр будан кийин повестка дняда турат, жанагы министр финансовду шайлоо боюнча премьер-министр келет. Ошондо суроо берсеңиз болот. Ой пикирин айтат. Асель Союзбековна, улуттук банктын төрагасын кантип кетиребиз? Эгер өзү кетпесе. Жолу. Биз шайлаганбыз парламент? Ооба, биз шайлаганбыз. Биз кантип кетиребиз? Анын процедурасын карап чыгыш керек.